Аракка тиешелүү Аллахтын 10 каргышы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай деп айтат. Аллах Таала биринчи арактын өзүн жана арак ичкенди, арак ичиргенди, ошондой эле аракты сатканды жана арак саттырганды, аракты ташыганды жана ташытканды, жасаганды жана жасатканды жана аракка акчасын берген адамдарды каргыштаган деп айтат. Урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сиз өзүңүздү мусулманмын деп эсептесеңиз, анда Аллах каргыштаган 10 нерседен оолак болуңуз. Себеп Аллах каргыштаган жер, Аллах каргыштаган адамдар бул жерде эч убакта береке болбойт, шифа болбойт, ийгилик болбойт. Андай жерлерде дайыма жаңжал, уруш, көйгөй, бале, кырсык, оору жана дайыма Аллахтын каары түшүп тура турган жерлер болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мас кылуучу ичимдиктерден алыс болгула, себеби ал баардык күнөөнүн башаты деп айткан.